Өткөн жылдын 17 ноябрындагы жер силкинүүдөн жабыркаган Кызыл суунун Чайчы айылындагы жакыр келген 29 үй бүлөгө Швейцариядан арматура, цемент сыяктуу курулуш материалдары жеткирилди. Ал эми жалпы 137 үй бүлөнүн жараксыз дейилген турак жайлары көчүрүлүп, учурда мамлекеттен бөлүнгөн 200 миң сом суудан эсебинен алгачкы курулуш этаптары жүрүп жатат. Төрайым Арапбаеванын үй бүлөсү 200 миң сомдук сууданын алгачкы 50 миң сомдун эсебине бир ай мурун эле бетон куюп бүтүшкөн. Эми экинчи этаптагы берүүчү 100 миң сомду батыраак алышса, үйдүн пайдубалын курушат. Антпесе Чайчыге кычыраган кыш эрте келет. Бизде болсо эми мындай бала чака жанан кыз балдар экен, турмушка чыгып кеткен, бир уулум бар, жардам кыла албайт. Эми күч жок да бизде, эми толук акчанын күчү менен бүтүп атат бардык нерселер. Эми ушу кышка чейин эптеп кирип алсак экен деп аракеттенип барабыз, келебиз, эч неме бүтпөй атат. Убакыт кетип атат эми акчаны берилбейт эмес, берилет, эми убакыт кетип калып атат да ортодо. Чайчы айылында жер түрөө бат-баттан болуп турат. Мындан улам Төрайым Арапбаевалар турак жайын бекем болуусу үчүн бетонду шагыл жана цементтин гана аралашмасы менен коюшкан. Ал эми архитектура кызматы ар бир турак жайдын сапатына көзөмөл жүргүзүүдө. 6,5 тонна алдык элек, болам жетпей калды, анан 500 кило дагы алып келип бүтүрдүк да. Дагы мына лесенциялары бүтпөй калды. От эсепин ушу 8 тонна кеткиде экен да, анан эми кыштарына кетет, эми дагы кояк 4-5 тонна алыш керек болуп атат эми. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги ачкан эсепке 63 миллион 612 миң сом акча жыйналды. Анын 24 миллион сому чайчиликтерге кошумча жардам катары таратылат. Муну менен долбоордо көрсөтүлгөндөй үйлөр салынбаса, алардын ээлерине турак жай документтери берилбейт дешет. Эгерде андай берилип калса, мындан кийин биз көзөмөлгө алабыз биз дагы. Хотя биздин функцияга кирбесе дагы. Андай болуп берилип кала турган болсо, сапатсыз үй салынса, дагы эле мамлекет күч келет экен. Дагы эле мамлекеттин мойнуна минет. Ошондуктан аны катуу карашыбыз керек. И ошондой кылып берип койгон каттоо кызматынын өкүлдөрү болгон болсо, аны жоопко тартуу боюнча маселени козгоебуз. Мындан кийинки курулуштар бардык ошол нормага ылайык салыныш керек. Бирок Кызыл суу айыл өкмөтү боюнча учурда 29 кожолук мамлекеттен тамсал үчүн бөлүнгөн суудаларын алыша элек. Адистер аларга сертификат берилген дейт. Анткени менен 29 үй бүлөнүн юридикалык документтери жоктугу үчүн бул иш созулуп жатат. Биринчиден бул жерге боло турган багы кысыл китеп мамлекеттик акт болуш керек обязательно. Анын айыл өкмөттөн токтом. Айым бирөөдөн сатып алган болсо, ал багы договор купли-продажа деп коет, алды саттоосу. Же болбосо токтом өзүнө, же болбосо по наследству деп коет. Ошол болуш керек. Андан кийинчерээк баягы үйдүн жаңы курула турган үйдүн долбоору, ага макулдугу, анан баягы паспорттардын мөөнөт өтпөгөн паспорттар, айыл өкмөттөн тастыктоочу баягы аныктама ушул жерде жашайт деген. Зилзаладан турак жайлары жабыркагандарга бөлүнгөн суу да РСК банкына өткөрүлгөн. Аларды турак жай куруу департаменти сентябрь айына чейин таратып берүүнү пландоодо. Нуржамал Баргыбаева, Мусулманкул Шакиров, Башат.